Parlamentте söz erkinligин жактаган депутаттар, Кудайга шүгүр, басымдуу депутаттар. Бирок ошол эле учурда мен айтат элем, жоопкерчиликти эч качан унутпашыбыз керек. Сөз эркиндиги деп бардык нерсени ачык, ойлонбой, терең анализдебей жазып же көрсөтүп коюудан этият болушубуз керек да, жоопкерчиликтүү карашыбыз керек. Так эмес маалыматтар, анык эмес маалыматтар боюнча мыйзамды мына ушул жерде кабыл алууга сиздер сунушуңуздарды бересиздер, кандай болуш керек? Биз сөзсүз аны парламентте да талкуулайбыз. Анан ал мыйзам келечекке иштеш керек. Мен дайыма айтам, эч качан мыйзам бүгүнкү күндүн талабына ылайык жазылбаш керек. Мыйзам келечекке карай жазылыш керек, келечекке иштеш керек. Ар бир бийлик өзүнө ылайыктаган мыйзам эч качан анын келечеги болгон эмес, тескерисинче анын терс көрүнүшү болгон.